Достор, барыңарга салам. Бүгүнкү жаңылык Хамзат Чимаев UFC'деги мушкелерди гангстерлер деп атады. Жана Конор Макгрегордун качан кайтышы тууралуу UFC президенти Дана Уайт кабарлады. Келгиле достор, арзыбага менетиме класс басып катталгыла каналга. Мен ошондо күн сайын видео чыгарганга аракет кылайын. Келиштикпи? Анда видеону роликти баштадык. Хамзат Чимаев дагы да өз твиттерине көптөгөн мушкелерге тийишип, бүгүн болсо Ниетязга терс сөзүн калтырып өттү. Ниетяз, сен жасалма гангстерсиң. Мен ким менен урушам, мага баары бир. Мен баарына таярмын. Бардык гангстерлер жана падышалар кайдасыңар? Деп көптөгөн топ мушкелерге тийишип сөзүн калтырды. Жазып гана калтырбай дагы да Ниетязга карата сөзүн уланта берди. Сен мен үчүн эң жеңил акчасың, Ниетяз. Мындан кийин ММА жүнкү сайты Хамзатты отметка кылып, Хамзат Чимаев менен эч ким урушкусу келбейт деп жазып калтырган эле, көргөнүңөрдөй. Кийинки кабар, UFC президенти Дана Уайт Конор Макгрегорду качан келиши тууралуу оюн бөлүштү. Дана Уайттын айтуусунда 2022 жыл апрель айында тренировкасын баштаарын айтты. Себеби ага чейин бутунан катуу травма алгандыгы үчүн азырча Рокки сыяктуу машыгып турарын айтты. Жана чыныгы кинодогудай машыгаарына көзү жетет. Ишенерин жашырган жок. Ал эми ар дайым ринг үстүндө саллашкандан, же болбосо мен кайрадан рингде болбойм деген сөзүн эч ким укпаарын айтты Конордун. Жана чыныгы монстр мотивационный, мурунку каталарын кайталабагандай кайтаарына ишенип турат UFC президенти достор. Көрүп турган бул көрүнүш форма сүрөт менен Конор Макгрегор чоң салмактагы мушкелер менен да саллашса болот экен. Азыр Макгрегор бай. Макгрегорго эчтеке деле маанилүү эмес. Кааласа рингде кайтат, каалабаса жок. Эгерде кайта турган болсо, кандайдыр бир жеке бизнести реклама кылуу үчүн кайтуусу мүмкүн достор. Кайтса деле эч кандай чемпион болгонго шанс жок. Билбедим дагы силер эмне деп ойлойсуңар. Жогоруда айткандай каналга катталгыла достор. Аман болуңуздар, кийинки видеого чейин.